таалалы макташтык, Алла Тааланы бар кемчиликтерин аралашпа, бул ибадат болуп эсептелет. Сыйынуу болуп эсептелет. Ислам динибизде сыйынуу бир гана дене менен гана эмес, сөз менен да болот. Акча, мал менен да болот. Жана экөөдөн чогулук да болот. Мисалы сөз менен дегени мына зикир тартып жатканыбыз, Алла Таала калима айтып жатканыбыз, Алла Таала бар кемчиликтерин аралап, Алла жака исламга чакырганыбыз, бул каули ибадат болуп калат. Жада бадани ибадат болсо, бул дене мүчөлөр менен аткарган ибадаттарыбыз. Бадани намаз окуп жатабыз, ажылык кылып жатабыз, ошол жерде тавап кылып жатабыз. Бунун баары дене мүчө менен аткарып турган ибадаттар. Жана акча менен да ибадат болот. Акча менен кандай ибадат кыласыз? Зекет өлчөмүнө жете турган болсо, зекеттерибизди беребиз. Акчабыз менен садака беребиз. Бирөөгө жардам беребиз. Ошол биздин акчабыз менен да ибадат кылабыз. Ошондуктан баары негизи бир мусулман адамдын ушу 3 түрлүү ибадаттын бирөөсү менен гана чектелип калбаш керек. Бир эле адам мен баймын, мен азыр намаз окуган убактым жок, мен пока азыр садака эле кылып турайын. Жок, ал дагы толук ийгиликке жете албайт да. Үчөө тема адамда болуп туруш керек. Бадани, дене мүчө менен да ибадат болуп туруш керек, жана садака да болуп туруш керек, жана сөз менен да ибадат болуп туруш керек. Баардыгы сен бир гана дене менен гана ибадатка чектелип калбасаң, же болбосо акча менен гана чектелип калбасаң, же болбосо сөз менен гана мен зикирет алып туруп берейин, башкалар кылсынчы. Мен азыр үйдө эле отуруп турайын деген нерсе да болбойт. Балким үчөө тең 3 ибадатты адамда табылып туруш керек. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Мен инсандарды бир гана ибадат кылыш үчүн гана жараттым" дейт. Жана ал ибадат кылып жаткан адамдарга бактылуу болуштук үчүн мен дин бердим дейт. Бактылуу болуштук үчүн мен дүйнө берген жокмун дейт. Дүйнө зарылчылык үчүн эле берген, жашаш үчүн гана берген. Бактылуу болуштук үчүн дүйнө берген эмесин дейт Алла Таала. Дүйнө бул байлык, бул дүйнө зарылчылык эле. Дин болсо адам динсиз жашай албайт. Жашоосу байкап эле жүрөбүз, канчадан адамдар бар, досторубуз деле бар. Кудайга ишенбейт, бирок качанда бир кыйынчылык келип турган болсо, "О Кудай, сен бар болсоң жардам берчи" деп. Анткени аларга деле кыйынчылык келет, алардын деле бир туугандары келет. Алар деле өлүп атат, кырсыкка учуруп атат алар деле. Бирок жада турсак, "Мен Кудай бар экен", же болбосо "Кудай бар болсоң жардам берчи" деп ушинтип жалдырай берет да. Анткени адам жүрөгүн бир нерсеге сөймөйүнчө жашай албайт экен да. Бирөөгө дайыма жардам тилеп, бирөөгө да Алла Таалага жалбармайынча адам жашай албайт экен. Убактылуу жашашы мүмкүн, бирок күндөрдүн биринде кыйынчылык келгенде кайра мешитке келип калат. Же болбосо кайра адам байкуш болуп, Алла Таалага гана кайтат. Ошондуктан биз Алла Таалага гана мактоо таптыктуу. Биз дүйнөнүн нерсени көп мактадык. Азыркы учурда жаңы намаз баштап жаткан болсок, же динге жаңы келип жаткан болсок, албетте биздин дүйнөнү көбүрөөк мактап калган болуп эсептелет. Көбүрөөк мактап да Алла Тааланы макташ аз болуп калган. Кандай бир маанилүү иш болсо дагы биз Алла Таала мактап жана Алла Тааланын ысым менен баштай турган болсок, бул да ибадат болуп эсептелет. Жакшы ишти биз Алла Тааланын бисмилла деп билебиз, баардыгы чоң аталарыбызга, аталарыбыз айтат, бисмилла деп баштайт. Эми ошол нерсе каяктан келип чыккан? Муну ушу ислам динибизден келип чыккан. Хатиб Багдади рахматуллахи алейхи өзүнүн Жами' деген китебинде айтат: "Кулли амрин ди балин лам юбда бисмиллахи фа абтар" дейт. Кайсы гана маанилүү иш Алла Таала менен ысым менен башталбаса, ал абтар, ал куйруксуз дейт. Арабтарда куйруксуз деген ал берекесиз. Ал иштин натыйжасынан чыкпайт деген маанине берет. Ал берекесиз. Жана чоң имамдардын бири Тирмизи жана Абу Дауд рахматуллахи алейхилер да айтат: "Куллу каламин" деп айтат. Ар бир эле сөз, ар бир эле маанилүү сөз Алла Тааланын ысымы менен башталбаса, ал дагы акка дейт. Ал дагы колсуз дейт да. Башкача айтканда ал дагы берекесиз болот дейт. Ошондуктан биз баарыбыз тең Алла Таала мактап, жана кайсы бир ишти баштай турган болсок, Алла Тааланы көп мактап, же болбосо Алла Тааланын ысымы менен баштай турган болсок, мына ошо иштин натыйжасы жакшы болот жана берекелүү болот. Эми мактоо деп эмне айтат? Мактаны билебиз, бирөөнүн сыпатын мактайбыз, мондай экен, мындай экен, укмуш экен, бардык мактоолор ушул гана болсун деп. Бирок уламалар, ислам уламалары айтат: "Хуаттанау билисан аля кости тағдим, савау тааллақа би ниъмати ам ау би гойри."
Ал тил менен мактоо дейт. Урматла, улуулап, Алла Тааланы даңазалаа максат менен тил менен макташтык. Мейли, Алла Таала бир нерсе бергенден кийин мактаган болсун Алла Тааланы, же бир нерсе эч нерсе бербейди эле жөн эле макта берсин, ошол нерсени мактоо деп аталат дейт. Хамд деп атап коет. Намазды баштаганда биз алхамд деп баардык нерсенин башында жакшылап маани жүрүп карай турган болсок, дуаларда дагы жана ибадат сыймылыбызда дагы Алла Таала мактоо менен мактап баштап жатабыз. Ошол нерсени хамд деп атайт. Эми шүгүр кылыш керек деп айтабыз. Шүгүр деп эмнени айтат? Шүгүр деп ислам уламалар айтат. Хуа фи'лун юндиу ан ta'zimi. Ta'zim бикамлихи мун'иман саваун кана билисан ау билжанар ау биларкан. Шүгүр деп Алла Таала качан бир жакшы бизге бир нерсени бере турган болсо, рызкы берип жаткан болсо, же болбосо бизге ден соолук берип жаткан болсо, ошонун артынан эле Алла Таала ушуну берип жатат. Алла Таала ушул нерсени берип жатат деп мактаныш. Бул шүгүр деп аталат. Бул шүгүрдө көп айтыш керек. Алла Таала Кур'анда айтты: "Ла азиданнакум". Эгерде силер мен силерге берип жаткан ибадатта нямат, жакшылык, рызкы жана көптөгөн ден соолуктар, байлыктар берип жатат. Ошол нерсе баарына шүгүр кыла турган болсо, Алла Таала сөзсүз көбөйтүп берет. Албетте, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы кайсы учурда макташ керек, кайсы учурда шүгүр айтыш керек, ал нерселерди дагы көрсөтүп кеткен. Биз оюбуздан эле шариатта жок нерсени дагы оюбуз менен амал кылсак да болбойт. Ислам уламалар айтат, мусулман адам китап ва сунна менен гана жашаш керек. Куран жана Пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жол менен гана жашаш керек. Мына качанда ошо мусулман адам Куранда айтылган нерсе менен жана Пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен нерсе менен гана жашай турган болсо, мына ошондо толук ийгиликке жетет. Ал эми кайсы нерсе ошол салт болуп баратабы, ошол нерсе Куран Каримге жана сүннөттөргө туура келбесе, ал нерсе бидат деп аталат. Динге жаңылык киргизүү деп аталат. А динге жаңылык киргизүү бул болбойт, катуу тыйым салган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кайсы бир адам бир динге жаңылык нерсени киргизе турган болсо, ал кайтарылат дейт. Ал жокко чыгарылат дейт. Ал бидат болуп эсептелет дейт. Ва кулли бидатин финар, жана Пайгамбар алейхи ва саллям айтат, ар бир эле жаңылык динде жок нерсени мына бар деп ишениш менен кылыштык. Ал бидат факули бидат финар, ар бир эле бидат нерсе тозокко алып барат дейт. Ошондуктан биз бир нерсени кылып жатканда сокур болуп эле жөн эле эчикке бербесе, балким жакшылап караш керек. Чын эле бул нерсе биздин китебибизде барбы? Ушул нерсе Пайгамбардын жашоосунда болгон эмеспи? Ошону жакшылап карайлы. Мына ошондо анда динге жаңылык киргизүүчү нерселерден баарыбыздан сак болобуз. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жума күндү дагы намаз окуган. Жума күндү өтө берекелүү күндөрдүн бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул күндүн фазилеттерин өтө көп айтып кеткен. Ошо айтып кеткен фазилеттердин бири Аус радиаллаху анху риваят кылат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва закара жумаата факала ман гасала ва гтасала ва баккара ва бтакара ва дана ва лам яргу кана лаху мин ал-ажри би кулли хутватин ка ажри санати сиямиха ва қиямиха. Кайсы адам жакшылап даарат алып алып, жана толук дене мүчөлөрүн жуунуп алып, жана мечитке келип, имамдын жанына жакын отуруп алып, жана эч кандай пайдасыз сөздөрдү кылбаса, пайда бербеген нерселерди кылбай отура турган болсо, ага ар бир кадамына, ошо мечитке келген кадамына 1 жылдык сооп, жана 1 жылдык орозотулукка, 1 жыл намаз окуган сооп берилет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят: ма мин абдин яғтасилу яума джумати ва ялбасу ахсана ма индаху ва ямассу мин дуфнихи ма кана thumma ya'ti al-jum'ata fala yubdi ahadan wa la yataghatta riqaba an-nasi fa yusalli ma qada Allahu ta'ala lahu fa idha kharaja al-imamu wa jalasa wa ansata illa ghafara Allahu lahu ma bayna jum'atayn. Abu Hurayra radhiyallahu anhu риваят кылат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат:
кайсы бир пенде жума күнү жакшылап жуунуп алып, жана өзүнүн эң жакшы кийимдерин кийип турган болсо, жана өзүнүн атырларын сыйынып алып, жана жума намазга келип, эч кимге ыза бербестен, эч кимдин мойнунан аттабастан отуруп алып, жана Алла Таалага фарз кылган, нафил кылган намаздарды окуп алып, андан соң имам качанда минбарга чыга турган болсо, ал адам ал жакшылап аны учуртпастан, эч нерсе менен алек болбостон угап турган болсо, Алла Таала ошол жума намазга чейинки күнөөлөрдүн баарын кечирет дейт. Баардык күнөөлөрдүн кечирет. Албетте бул чоң күнөөлөр, Алла Таала шерик күнөөлөрдөн башкасы. Биз да ошол жакшылап ошол хадистерге амал кылайлы. Ар бир ишти өзүнүн хадиси менен жана ошол нерсени жакшылап ой жүгүртүп кыла турган болсок жакшы болот да. Ошол нерсенин натыйжасына жетебиз. Бир нерсе максатын билип алып кылган жакшыраак да, ошол нерсени туура кылабыз. Бул динибизде баарында бир сокур болбош керек да. Сокур адамды бир жака ээрчитип койсо эле ал кете берет го, билбейт каякка алып баратканын. Мени ээрчитип отуруп, моундай болуп барат. Мага муну кыл деди, мен дагы кылып атам деп. Балким андай эмес. Ар бир ибадатты, кылып жаткан ибадатыбызда жакшылап, бул чине биздин Кур'ан сүннөттөрүбүздө бар бөлүп, же эдер кылып жатса да мен дагы кыла беришим керек деп, балким андай эмес. Жакшылап ошол нерсе китептерди тастыктап алып, кыла турган болсок, ошондо ушул соолукторун толук соолукка ээ болобуз. Алла Таалага көптөн мактоолор жана шүгүр айтам. Алла Таала баарыбызга бүтүнүн түшүнүк берип жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Май юридилlahu бихи хайран юфаққиху фид-дин." Алла Таала кайсы бир пендесине жакшылык кааласа, ага динде түшүнүк берет дейт. Алла Таала ага байлык берет деген жок, ага дүйнө берет деген жок, ага динден түшүнүк берет. Бул өтө уламалар айтат, бул хадис өтө чоң мааниге ээ дейт. Жакшылап баарыбыздан ойлонушубуз керек дейт. Алла Таала бактылыктуу бир дүйнөгө койгон эмес, бактылыктуу бир байлыкка, ден соолукка да койгон эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде чоң фараон деген падышаны карабайсаңыз дейт. Ал падыша өтө бай эле. Жана эч качан да ооруган эмес. Кээ бир уламалар айтат, ал 300 жылдарда көп жыл жашаган дейт. Кээ бир уламалар айтат, анын тишине кыртта түшкөн эмес дейт. Эч качан ооруган эмес, бирок ал жалап менен өтүп кеткен да бул дүйнөдө. Алла Таала карабайсыз, ал дагы өлдү дейт. Жана ал чектен чыгып кеткен эле дейт. Баардык нерсеси болгондагы ана мен силердин бийик Роббиңермин деп айтканга чейин чекке чыгып кетти. Жада калса мен силердин Кудайыңар деп айтып жиберди. Бирок ал ушундай бай эле, ушундай бар ден соолугу да бар болуп дагы ал бактысыз болду да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошону айтып жатат. Караңыз. Алла Таала баарыбыздын бактылуу болуштугу үчүн, жүрөгүбүз тынч болуштугу үчүн Алла Таала пайгамбар жөнөткөн, китепти түшүргөн, ошол китеп менен баарысын жашай турган болсок, гана бактылуу болобуз. Жана сахабалар да бизге үлгү болуп жатат. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Радияллаху анху ва радуан." Алла Таала сахабаларга разы болду, жана сахабалар дагы Алла Таалага разы болчу. Алла Таала айткан нерсесин толук аткарышты. Баардык нерсени толук пайгамбарыбызга эргешти. Пайгамбарыбыз кандай көрсөтүп кеткен болсо, ошол нерсени баардык нерсесин кылды, эч нерсени калтырбайт. Алар толук өзүнүн малын, жанын, убактысын толук берди. Мына Алла Таала жадагасы аларды Кур'ан-ы Каримде кадижа, мына эркектер мына ушулар болот. Мына ушундай болду деп айтат экен. Жадаса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал сахабаларын жындыз сымал деп мактаган экен. Ким менин сахабаларымды эргеше турган болсо, мына туура жолго түшөт. Менин сахабаларым жындыз сымал деди. Адам бир адашып кете турган болсо, бир чөлдө адашып кете турган болсо, жындыздарды карап жолтура болот го. Ошондой эле бул жашоодо дагы менин сахабаларыма эргешкиле, сахабалардын кылган нерсесин кылгыла, мына ошондо дагы силер бактадуу ийгиликке жетесиңер.
сахабаларга качан да ошол аят түшкөндө радияллаху анху мурадуан. Алла Таала силерден разы болду, силер бейиштиксиңер деп. Алар ушунчалык деңгээлде ушуна абал кылышты, бул дүйнөдөн эле бейишикке билет алып коюп да.